Биринчи беренедеги биринчи пунктунда жаранды коргонуу боюнча ошондо согуш мезгилинде Баткендеги окуялар бул согуш мезгилине киреби же статусу конфликт боюнча эле калабы? Бул болсо Аты жөнүңүздү айтып коесуздарбы? Кечиресиз, ким болосуз? мен өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Шамырканов Урматбек Муслимович. Баткендеги окуя ошо кризистик кырдаалдардагы окуя болуп кризисная ситуация трансграничного характера деп коет. Ошондой ситуация болуп калат, да? ооба, трансграничного характера. Так. 4-чү пункту карасаңыздар, өзгөчө кырдаал, анан өзгөчө абал. Ошондо деген өзгөчө абал деген статусу мындай өйдөрөөк болот да, чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение. Ошону айырмасын айтып коесуздарбы? Ошол эле биринчи берене, 4-чү пункт. Өзгөчө кырдаал. Өзгөчө кырдаал, мына бул жерде так берилген. Адам курмандыктарына, адамдардын саламаттыгына же айлана чөйрөңүнө зыян келтирүүгө, олуттуу материалдык чыгымдарды жана адамдардын жашоо аракет шарттарынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон же алып келген коркунучтуу жаратылыш же техногендик кубулуштун авариялык апаатын, табигый же башка кырсыктарын учурундагы кыйратуу каражаттарынын натыйжасында белгилүү бир аймактарда түзүлгөн кырдаал. Мен эмнеге сурап атам, сиздин буга чейин мен сурай бердим, ошол айткан сөзүңүз боюнча анда Баткендеги ситуация бул мындай түшүнүктүү деген согуштук мезгил жөнүндө айтылбаптыр да. Анда Баткенде болгон ситуацияда биз согуш деп мындай сөздү колдоно албайт экенбиз да. Туурабы? Ал жерде согуш деп биздин бул терминдер боюнча ал жерде согуштук деп уже именно анда расмий түрдө массалык маалымат каражаттарда дагы согуш деп айта албайт экенбиз. Конфликтного характера деп ойлоп атат. Чрезвычайная ситуация деп айтыш керек экенбиз да? Ошондой болуп калабы? Чрезвычайная ситуация трансграничного конфликтного характера. То есть конфликт, мындай согуш чыгып калса, биз чрезвычайная ситуация трансграничного приграничного характера деп айтат экенбиз да. Туурабы? Конфликтного характера. То есть это мы не воевали там, да? У нас конфликт был. Ушунча адам да каза болду, тияк тараптан, биз тараптан жанакы ситуациянын баарын эске алганда, анда биз согушкан эмес экенбиз да. Эми жалпы эл карап турат да, ошол да түшүндүрмөлөрдү мындай белгилеп кетсек жакшы болмок да. Эми Урмат Муслимович, сизден сурап атат, өзгөчө абал менен өзгөчө кырдаалдын ошону түшүндүрүп бербейсиңер ошонучу. Жок, ошо именно Баткендеги ситуация деп атпайсыздарбы? Ошону салыштырганда элде деген биз согуштук деп айтып атканы менен по факту биз согушпаптырбыз да анда. Эми бул бияктагы түшүнүктөр боюнча да, сиздин айткан сөзүңүздөргө жараша. Бул согуш эмес, бул чрезвычайный ситуация болуп калыптыр анда. Туурабы? Бул деген ошо өзгөчө кырдаалдар тармагында өзгөчө кырдаал конфликтного характера деп айтылат. Ошол мен мындай элде азыр мындай кызыктай суроолор берилет болуш керек. 38-чи беренени ачыңыздарчы, эвакуация боюнча. Эвакуацияны ким кылыш керек? Ким жооптуу? Жергиликтүү органдарбы же МЧСпи? Макул, мен кошумча убакыт сурабайм, урматтуу жетекчилер. Ошол жакта Баткендеги адамдарды МЧС эвакуация кылган эмес, жергиликтүү органдар эвакуация кылган да, туурабы? Жок, мындай урматтуу Эльвира Солобардиновна, эвакуация бул жерде ошол эки жаңы терминди бияка киргизип атабыз мыйзамга. Эвакуация ошо так ошол экини чечип алуу максатында. Эмнеге дегенде эвакуация муну мыйзамга карата эвакуацияны жергиликтүү бийлик жүргүзөт. Жергиликтүү бийликтин башчысы жарандык коргоонун башчысы болуп эсептелет. Ал жерде жергиликтүү бийликтин башчысынын орун басары, бир орун басары ошо эвакуацияга жооп берет. Так көргөзүлгөн ал жерде. Ошон үчүн биз азыр мыйзамга дагы киргизип атабыз муну.
кандай 10 секунд кошуп бериңиздер. Жоопкерчиликтүү жергиликтүү органдар туура. Бирок МЧСтин жумушу туурабы эвакуация? МЧС кылыш керек, МЧС. биз жергиликтүү бийликтин биринчи ирет жергиликтүү бийликтин жумушу. Азыр биз ошого кошумча эгер конфликтный характер болуп калган учурда биз МЧС кошо киришели деп азыр ошо именно эвакуацияны понятийный аппаратка киргизип, мыйзамга киргизип атабыз ушуну. Тиги урматтуу муслим, сиз эмен түшүндүрүп бербейсизби? Эгер өзгөчө кырдаал болгондо жетекчиси ким болот? Андан кийин ошонун замы ким болот? Ошол жөн Жарайт, азыр. Мына эгер кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдар түзүлүп калган болсо, жергиликтүү бийликтин атайын ошол эки кырдаалга түзүлгөн планы болот. Жарандык коргонуу боюнча тынчтык мезгилдеги планы жана өзгөчө учурдагы планы болот. Ошол эки тынчтык мезгилдеги планга ылайык жергиликтүү бийликтин башчысы, айыл өкмөт башчысы же болбосо райондун башчысынын орун басары эвакуация иштерин жүргүзөт. Процедурный 5-чи микрофон. Рахмат. Анда сиздин логикаңызды улантып кетсек, сел жүрсө ал тынчтык убакытта жүрөт, анда деген МЧС жооп берет экен. Бирок Баткенде согуш болбогондуктан анда бул өзгөчө кырдаал тынчтык убакытта, анда болсо местный самоуправление жооп берет экен да. Эки бири-бирине карама-каршы түшүнүк болуп атат да. Ошол жагын тактап мындай жазганда дагы түшүндүрүп бергенде да тактап жооп берсеңиздер. Бул жерде эч кандай карама каршылык жок. Биз ошол эки атайын мореки эвакуация деген терминди киргизип, ошо понятийный аппаратка киргизип, так ошону расписать этип берели деп атабыз. Бирок Баткенде эвакуацияны МЧС кылган жок. Канча адам бизге мына депутат 90 депутат баарына чалып Сиз чыкты. андай сөзүңүзгө мен кошулбайм, урматтуу Эльвира Сурабалдиева. Жергиликтүү органдарды эвакуация кылып жатпады беле? Мен өзүм ошол жерде чогуу жүрдүм. Эвакуация иштерине катышып. Мен өзүм ошол жерде тигиреки башкарып жүрдүм бир направленияны. МЧСтин кызматкерлери эвакуацияга катышкан жок деген бул туура. Жок, катышкан, бирок организационный процесстин баарын эвакуация кылып аткан учурда каза болду. сиз капалбоңуз. Кечиресиздер. Ошол организационный процесстерди эң башында ызы чуу чыкканда, депутаттарга чалып жатканда, бизди местный самоуправление ошо айыл башчылар, акимдер аралашып жатат, анан эми жада калса депутаттар деле жардам берип жатышты деп, бирок башында бизди только местный самоуправление деп бизге ошондой маалымат келген да. МЧС кайда деген суроолор ошондон чыккан болчу. Сиз капалбоңуз, просто мен болгон нерселерди бизге жеткен маалымат боюнча айтып атам да. Ошон үчүн азыр тактап суроо берип атам. Эльвира Сурабалдиева, сиз да түшүнсөңүз, Мен Эльвира Жыргалбековнамын. Кечиресиз. Мен Эльвира Жыргалбековнамын. Эльвира кечиресиз. Эльвира Жыргалбековна, ар бир айылыбызда биздин сотрудниктерибиз жок. Ошондуктан эвакуация иштерин жалпы координация кылып атышты. Координация местный самоуправление, МЧС деген иштерин кылат. Аксайдагы жана каза болгон биздин балабыз ошо эвакуацияны кылып аткан учурда акыркы балдарды жөнөтүп коюп анан кийин каза болуп атат. Урматтуу жетекчи, мен МЧСтин жумушуна ыраазымын. Ошо Баткендин эли абдан ыраазы болуш керек. Бирок мыйзамда жазылган нерселерди тактап атам. МЧС жооп бериш керекпи же местный самоуправление? Ошондо сиз азыр мага тактап бердиңиздер. Местный самоуправление башында турат, орг процесстин башында физический эвакуацияны МЧС кылыш керек деп. Ушул туура такташтыкпы? Жок, ал жерде биз жанагындай учурларда кырдаалда, өзгөчө кырдаалда биз киргишебиз. Биз координация кылабыз. Жалпы эвакуация иштерин биз координация жүргүзөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жалпы координация. Ошондо ким жоопкерчиликтүү? МЧСпи же местный самоуправлениеби? Жергиликтүү бийлик да жоопту, өзгөчө кырдаалдар министрлиги да жоопту. Ответственность ызы чоп кетсе, ответственность кимде болот? Эң биринчи ответственность жергиликтүү бийликте болот. Все түшүнүктүү. Рахмат.